Өңүн өзгөрткөн тенденция Кыргызстанга дагы акырындап келди. Бирок ал мындай кесепетсиз өтпөй атат. Экине көзүмдө бар экенин Юрфа тактап берип атат. Мен калганын мойнума алып аттам, аны атайлаган жокмун тотам кокустук. Теринин бүтүндүгүн бузуу менен жасалган любой процедура бизге ошо лицензияланыш керек да. Лицензия жок. Лицензия алыш үчүн мага отуруп алып мага бир кабинет лицензия бер десем бербейт да. Клиника ачышым керек. Клиника ачканда берет. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тис салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Ыдырыс Исаховдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исахов. Мен бүгүн косметология жана анын кесепеттери жөнүндө айтып бергим келип атат. Азыр эми сиздер айтасыздар. Азыр интернеттин заманы деп туура. Бирок ошол эле учурда азыр косметологиянын дагы заманы. Азыр ушул мынау эринимди чоңойтот элем, кошумча кирпиктүү болот элем, чачтуу болот элем, бетимди мынтип тарттырат элем, бырышымды жоготот элем деген сыяктуу кыздардын заманы да. Анан ушуга окшогон мынау өңүн өзгөрткөн тенденция Кыргызстанга дагы акырындап келди. Бирок ал мындай кесепетсиз өтпөй атат. Көрсө кесепети бар экен. Бардык эле операциялар, бардык эле ушуга окшогон өңүн өзгөртүүлөр өзүн күткөндөй болбой калып, тескерисинче мындай сулуу эмес, тескерисинче кандай десем бир өңүң таптакыр өзгөртүп, сен күтпөгөндөй болуп калган учурлар дагы бар экен. Азыр ошондой окуялардын бирөөсүнүн катышуучусу азыр бизге айтып атат, ушул жерде иштеген косметологду, бир Замира деген косметолог дейт, ошол косметологдун айынан мен азыр кандай десем, аябай оор кесепеттер болду деп айтып атат да. Жүрүңүздөр азыр эми ошону угуп көрөлү. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөгүңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыс Исаховдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Бул жерге эмнеге келген сөзү? Биз Инстаграмдан көрүп, көзүмө сурма чыгаруу максатында жип аркылуу, операциясы жок жип аркылуу чыгарып беребиз деп рекламадан күчтүү жарыя берген, элтерден чыккан, Инстаграмдан отзывдарын окуганмын, аябай жакшымын деген апам ээрчитип Замира Эргешевнага келдик. Келсек арты тарабына врачтык бүткөн документтери, сертификаттары бардыгы бар экен. Андан кийин сурадык, сиз врачсыз, мен медицинский образованием бар, Кытайдан бүтүп келгемин, именно ошо жип аркылуу кошкат чыгарууну бүтүп келгем, Алматадан бүткөмүн, тажрыйбам күчтүү дегеннен, врачмын дегеннен көзүмү жасатууга макул болдум. Ал мезгилде 5000 сом эле, 5000ди санап бердик. Көзүмдү жасады, жасагандан кийин көзүм чоң болуп калды, же бул чоң болуп калды го десем, ушундай жакшы жарашат деди. 3 күндөн кийин жакшы болуп ишке чыгып кетесиң деди. Бул 3 күндүк эле срок экен. Үйгө бардым. Бул кетанол жазып берди, маздар жазып берди, очкилер жазып берди. Үйдө барып ушуларды тагынып отурасың, көчөдөн очки тагып кетесиң деп анан үйгө бардым. 1-2 сааттан оору баштады, катуулап, агайым ушинтип ооруп, анан кийин жакшы болот окшойм деп Замира. Кайсы жылдар болуп атат эми бул? Бул 2019-жылы 30-ноябрда болуп атат. Эртеси көзүм ооруп баштады, Замирага чалды, мен көзүм ооруп атат аябай десем, кетанол иче бер, чыдап койбойсуңбу, чыдамдуу болбойсуңбу, ушинтип жакшы болот, бул жөн эле жип аркылуу өткөрүп койгон нерсе, бул эч кандай эч жери кесилген жок го деп койду. Анда врач эжекен деп мен ишенип, кетанол ичип, ушинтип убакыт өткөрдүк, көзүм ишип, бетим ишип, мурдуман ириңдер атып чыкты, чалдым, звонок кылдым, жипти алып коесузбу эже десем, 1 неделядан келесиң деп
кетирбей койду, жана жолотпой койду. Бир неделядан келгенимден кийин көзүңдөгү жипти алып коюңуз, мага ооротат, бул мага жакпайт экен эже десем, макул деп көзүмдөгү жипти алып койду. Алып коюп, ишиге кайткандан кел деди, үйгө бардым. Бир 5 күндөн ичинде ишиге кайтпай эле турду, дагы ишип турат. Анан эже мына ишик кайтпайт атат, кандай болот десем, мен дагы жасап берейин, жакшынакай эле болуп каласың. Бир көзүм ишип турат да, эки көзүм теңелип калат, бул отек кетет. Ишеничине киргизип 5 000 бергенимден кийин деп, андан кийин да жасатып, көзүмө 3 саат кармады, акыры каңап кетти көзүм. Чыдабай калдым. Эжем эмне кылып атасыз десем, көзүңө ийне киргизип алдым окшойт, чото ушундай жипти ала албай атам, ийнени ала албай атам дегенде сүйлөп калды. Анан мен айттым, эже, сиз менин көзүм ооруп атасыз, канып атат, врачка эле барайлы да, бул дагы хорошо деп. Врачка алып барган жок биринчисинде. Домбутан үстүндө бир косметолог Кыял деген эже бар экен, ошого бардык. Барсак ал айтты, көзүм ишип турганын көрүп, бул көздү хирургтар кылат, көз ишип турат, отек бар экен, хирургка баргыла деди. Андан кийин соң биз хирургка бардык. Бул барбай койду, качып кызым менен жөнөтүп койду баргыла деп. Келсек, Токтобаева Асель деген эже бар экен, ал айтты, рентгенге түшүп келгиле депчи, көзүң ишип турат экен, операция кабыл алам деп. Анан кийин эртеси рентгенге түштүк, көрүнбөй калды. Эртеси Юрфа дегенге жөнөтөсүң, назначение барсак, 2 ийне деп ошол жерден чыгарды. 2 ийне? 2 ийне көзүмдө бар экенин Юрфа тактап берип атат, рентген, цифровой рентгенде тактап берип атат. Аны алып, мен да шок болдум. Бул келбей койду, чай ичип отуруп алды. Мен өзүм түшүп, анан келип операцияга кирип кете бердим. Операцияга киргенден кийин бул ийнени ачып, бир ийнени ала албай алышты, магнит салды көзүмө. Экинчи ийнени таап ала албай коюшту. Көзүмө чейин, үстүнө чейин баарын кесип болгон аракетин кылышты врачтар. Ал Асель эже дагы чоңураак врачтар чакырды, тажрыйбалуу врачтарды. Алар дагы көрүп, ала албашын айтышып, анан көзүмдү жаап коюшту. Башка врач областнойго кайрылгыла деди. Бир апта өтпөй эле көзүм өйкүп атты. Областнойго бул качып кетти, барбай мени камап коет, андай мындай, жазбай тур мени деп үйүнө алып барып, оорукчан кызын көрсөтүп, акчам жок дегенин бардыгын мага төлөттү, ошо городской больницадагыны төлөтүп койду. Андай адамгерчиликтүү болуп, хорошо деп ооруган кызын, инвалид кызы бар экен, ошону көрүп, доормачып, макул болдум. Областнойго барсак, көзүңдөгү рентгеними карап, областнойдо да түштүм, рентгендери көрүп, глубокий кирип кетиптир. Биз ала турган небебиз жок, шаймандарыбыз жок, кан токтото турган аппаратыбыз жок. Бул көзүң опасный экен деп мени чыгарып салды. Ошончо документтеримди көрүп, мынтип кармап, андан кийин көзүм ооруп болбой атканын түрктөр келиптир деп уктук. Авангардка түрктөр күчтүү экен дегенин. Турецкий больницага келдик. Турецкий больницадан рентгенге түшүрүп, бар экен ийне деп ачышты. Ачып, жырларым көбүн алып, ичин не кылышып, ала албай койду. Глубокий экен бул деп, бир тамырда турат экен, аны кырып койсо уже көзүң вообще көр болуп калат, ошо жерде турат экен деп жазып, мени чыгарып койду. Да башка жерге барып, может Турцияга барасыңбы депчи, түрк өзү. Чыктык, чыгып, ооруп атам, көзүм ишип атат. Өзбекстанга жөнөдүк. Өзбекстанга Замираны айттым, алып барасың деп. Мен бардык больницада, оштон качтың, ушунча болдуң, камап коет, антип коет дегениңен, эми Өзбекстанга алып барасың дедим. Аны Өзбекстанга алып барды. Ошол жерден бир аппарат бар экен. Көзүмдү аппарат аркылуу ийнемди 1 саат дегенде чукулашып, ийнени эми алыш аябай кыйын экен да, мындай кыйынчылыкты көрдүм да. Мындай токтоп кеткенде аппараттарды салышып, мындай чоң операция жасашып алды, алып анан колума карматты. Ал ийне кандай экен өзү? Ийне сизде ийнем бар, көрсөтө алам бир ийнемди. Операция кылып берип, мен көзүмдү шрам кылып коюшту, чоң шрам кылып коюшту. То есть ушул ийне азыр сиздин көзүңүздөн чыкты ушул? Ушул көзүмөн эки болчу, бирөөсү ушул 3-чү операциядан. Ушул жиби менен кошо кирип кетти? Жок, жибине аз байлап койду да, чыкпас. Ушул өйкөп турганда кирип кетипчи көзүмө.
Буну айтпай койгондо биринчи эле процедурасындачы жасап туруп, что билбей калсын, унутулуп кетсин, жоопкерчиликтен качайлы деп эле буну атайын эле жол менен ушундай кылып мен ишип, ириңдеп жаткыча кетонол иштеп. Бул өзбек дарыгерлери ошо Өзбекстанда алып берген эме. Ушуну алып колуңузга карматып коюшту. Карматып коюшту, көзүмдү шрам кылып, ошо издешкен да чоң ачышкан, кашыма чейин, мурдума чейин ачып келип, анан шрам болуп калдым. Эми кыз бала экенбиз, көчөгө чыккыбыз келет экен. Шрамдар жокконго аябай чуркадым. Замира деген ответственный качты. Ошол мезгилде андан кийин Замирадан сурандым. Косметологуңузду токтотуп коюң, образованияңыз жок болгондон кийин кыздарга зыян келтирип, мына мен 2 жыл, 2,5 жылдан бери постельде режимде жатам. Кыздар мага окшоп кыйналып калбасын деп айтсам, бул өчүгүп кайрадан Ош шаарында Башняда Айым деген салондо окуя болгон. Андан кийин эле Манро деп Араванскийге өтүп, Ош шаарында ушул Айым ямочка чыгарганды баштады. Башка укол саюу, чач өстүрүп, каштарды, көздөр тартып тийгүү, мурдуларды без операция оңдой берем деп жакшы рекламаларды берип жүрдү. Менден кийин дагы тажрыйбалуу болуп калганмын деген сымал элечи. Азыр бул эжек айтып атат да, азыр мен андай оор операцияларды жасабайм, мен жеңил желпи, ошо кесепети жок нерселерди жасайм деп. Ошол мисалы татуажды кетирем, же болбосо жанагы эринди чоңойтом, анан бетти тазалайм деген сыяктуу эле иштерди кылам, башкасын кылбайм дейт. Жок, башка иштерди кылат, ошо ямочка, мурдуларды ринопластика деп коет экен, ошол жасап эле жүрөт. Көздөргө деле тартып, жиптер менен. Анан сиздер укук коргоо органдарына кайрылгансыздар болбойбу? Биз ошодо коронавирус болуп калып, 2020 коронавирус 20 августта эле бүткөндөн кийин эле укук коргоочуларга кайрылдык. Арыз менен кайрылдым. Менин көзүм жакшы болбой койду. Наоборот, көзүм зрениеси упадайт, көзүм ишип тура алды, иш жакшы болбогону укук коргоочуларга кайрылдым. Бул ишин жүргүзгөн үчүн да кайрылдым. Себеби менден башка кыздар да жабыркап калбасын деп, ишин токтотуп бериңиздер деп укук коргоочуларга суранып барсам, ал жакта Камал уулу Кубаныч деген документибизди бурмалап, мени следствияга 3 жыл чуркатты. Ошол киши экспертке жөнөтпөй койду, мени 6-7 айлап экспертке жөнөтпөй коюшту, кат менен кайрылып аттык. Мындай мени кармап туралышы да УВДдан элечи, өзү мени Замир айткан, мен УВДны да акча менен жаптырып берем, колуңан эч нерсе келбейт деп коркутулар болгондо, ошол эле болуп калды да, ошол сөз чындыкка келди да. Мына городской больницада врачтардан эксперттен өтүшүм керек эле, Оштон. Жетай деген экспертке жазышты, жазганда сүйлөшүүлөр менен жазылыптыр. Врачтар бири-бирин тааныйт экен, аны сүрөт менен сизге мындай тактыктап бере алам да. Врачтарга барсам, врачтар 5 жолу операцияны деле жакшы экенсиң. Ал врач кыз Замира эмнеге теңелтасың деп, наоборот бизге УВД наоборот бизди койду да, күнөөлүгөчү бара берет экенсиң депчи. УВДдан ушунчалык тажадым, менден башка карапайым элди жөн эле ойнотот да. Мен прокуратурагачы жазбадыңызбы? Прокуратурага жаздым. Кубануч уулу Камалдын уулуга жазсам, зам прокурордон бизге жооп келди. Эксперт качан жыйынты чыкпайынча биз аларга чара колдоно албайбыз деп. Азыркы кезде дагы соттуңар бүтпөйүнчө биз чара колдоно албайбыз деп келди да. То есть прокуратура өзү сотко чейин тергейт го ишти? Тергеди, азыр чара колдонуп бериңиздер десек, ошондой кат келди да, бизде каты бар. Кана ошолор көрсөтүп каты келди. Анан сотко жеттиби, жетпедиби? Сотко араң 3 жыл дегенде жетип, кече жакында городской сот болуп буга мынтат ошо көзү кош катты эле жасабаганга 2 жылга токтотсун, 2 жылдан кийин иштей берсин деп чыгарып койду. 2 жылдан кийин мен наразымын да, 2 жылдан кийин бул ишин улантып берет экен. Дагы кыздар жабыркап, ушу мага окшоп мындай көзү орукчан кылып коет экен да. Андан сырткары компенсация өндүрүү жөнүндөчү? Жок, андай сөз болгон жок, компенсация жөнүндө ойлонгон да жокпуз. Мындай көзүм менен болуп төлөп берейин деген ой деле болгон жок. Бул эже өзү кечирим сурап жана антип келдиби алдыңыздарга? Келген жок, үйүмө да барган жок. Бул азыр айтып атат, эгерде мен кечирим сурайын десем, мени ошого жеткирбейт, дайым урушат. Жок, биз адамгерчиликти эле бүтүрөлү макул. Өз айткан көзүң шрам болот экен, оңдотуп берем деп алдап туруп,
кеткен каражатымды өзү менен кетип төлөп берем деп туруп алдап койду. Азыр кеткен каражаттардын баардыгы менин жаныман кетип атат дейт. Жок. Мен үйүнө барып эме кечирим сураганга даярмын, бирок ага жеткирбей атат дейт да. Ал жалганда эмдиче кечирим сурап келмек да. Мен деле адаммын, кечирмекмин. Кечирик. Үйүңүздөргө келгенбиз? Жок, үйүм адресине билбесе керек келген эмес. Постельный режим 2,5 жыл жыкты. Бир пут астап келген жок да. Мындай сөгүп, типа өзүң кылдың, неге келесиң дейт. А бул неге реклама кылып чакырасыз дедим да. Врачмын деп неге элдерди алдап, ушинтип кыздарды кыйнап атасыз деп. Менден башка дагы жабырланчу кыздар бар экен. Аларга врачмын деп венага укол бергендери бар экен. Аны дагы УВД жашырып жаап коюшкан. Жакында эми тергелип атат экен, аны дагы сотко жеткирбей ушундай бурмалоо жолун кылтат экен. Рахмат, жакшы болуп кеттиңиз анда. Рахмат сизге. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сайкал бул көзүнөн жабыркаптыр. То есть көздү операция кылам деп отуруп, ошол косметологдун ийнеси Замиранын көзүнүн ичинде калып калыптыр. Аны алам деп, бул жагы ошол Өзбекстанга чейин барып, ушинтип атып акыры алдырып келиптир, бирок азыр эми ошол көзүм ооруп жүрөт деп айтып атат. Эми ошол Замира эженин өзүнө кирели. Кирип, андан сурап көрөлү. Бул андан башка дагы бир нече адамдар бар экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми кирип көрөлү дагы Замира эжеден сурайлычы, бул кандай, бул лицензиясы барбы? Бул кыздардын өңүн өзгөртөм деп атып, таптакыр урот кылып койбой атабы? Ошодон коркпойбу? Ошону сурайлычы, жүрүңүздөр. Замира эже экен. Саламатсызбы? Замира эжесизби? Кандайсыз? Мен аты Өзгөрөс, фамилиям Саков. Саламатсызбы? Көзүбүздү ушул мени майып кылып кое жаздады. Жалган. Ким эле майып кылгысы, мен майып кылгым келеби, же бирөө жарым майып кылгысы келеби. Бирок ийне калып калган дейт го ичинде. Ийне калып калган негизинде бул кокустук болгон. Кокустук болгон негизде мен буну сразу алып барып таштап койгон жокмун иш жака. Калтырган эмес, мен колуман келген жардамды 1 жыл бардыгын лечение кылып бүтүп алып туруп, анан мага арыз жазып атпай, бүткөндөн мага эми дагы төлөйсүң миллион деп. Өзү негизи сиз жардам берип канча акча төлөп бердиңиз буга? 100 миңден ашып кеткен, почти что мен ар бир кайсы врачка колдонсо барса, ошолордун баарын төлөп бергенмин. Азыр ошол өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ошол калтырып койгонун өзүңүздүн катаңыз деп эсептейсизби? Эми бул деген жок, бул көзгө калган эмес, бул негизи териге. Бизге эстетический да, эстетика деп коет. Эстетикада болгондо бул көзгө калбайт, териге калат. Калган мезгилде дагы мен сразу алып барып көрсөтүп таштаган эмес. Мен өзүм колуман келген жардамды бергенмин. Мындай кылган эмес. Бунун болгонуна уже 4 жыл болуп атат. 4 жыл болгондо мен баардыгын эгер ошондой эле мага немеси болгондо ошол моментте сразу барып жазсак болмок да, туурабы? Качан баардыгын төлөтүп алып, кылдырып алып туруп, анан кийин жазып атат. Азыр көзүнө зыян келди деп ойлойсузбу, ойлойсузбу? Азыр зыян немесинде заключениеде бүт чыгат, көзүнүн баары 100% көргөн деп жазылып турат. Заключение баары чыккан, экспертизалардан өткөн, бар жогун. Анан ушинтип сиздинге жана мени булчун мен мындай кылып атат. Азыр манипуляция кылып аткан себеби бул такыр жок болуп кетсин, антип кетсин, мынтип кетсин деп. Мен үйдө өзүм 4 балам бар. Үйдө инвалид кызым бар. Мисалы, мамлекеттин акчасы эч нерсеге жетпейт. Onu багышым керек, сийип чыккан бардыгы пул, жегени пул, төшөктө жатат. Бир нерсе десе сен ошону эле айтасың дейт. Анан үйдөгү ситуациямды айтам да, ким айтпайт, бардыгы айтат. Туура, бирок ошентип мен бала багышым керек эле деп эле анан өзү лицензияңыз барбы, жокпу? Лицензиянын баардыгы сертифицированный окугам, мен даже ошто окуган эмесмин. Жок, сертификат башка, лицензия башка да? Лицензияга эгерде мен чоң клиника, больница ачсам, лицензия берилет. Жок, бирок адамдын сиз мындай кадимгидей операцияда бул буну операция эмес, бул естественно эстетика деп коет. Бул деген операция мен кескен жокмун көзүм. Мен бычак тийгизген эмесмин буга, бул ийне эле. Ийне менен эле жип. Мисалы, бир жери неме болуп калганда деле ийне жибил иштеди, кесилип калган жерлерге. Бунуку жөн эле эстетический иш да, жөн эле. Ошентсе, демек лицензия керек эмес бекен? Лицензияны мен бунукун модель болуп келатканда мага, модель болуп келаткан мезгилде лицензия берилбейт, сертификатта берилбейт. Пока эмес бүтмөй сайын.
модель келгенде 5000ден аласыз, расходуна эле кетет ал. Расходко кеткен, ошол моментте ошол болгондо мен барып ар бир немесине, лечениясына төлөгөнмүн. Ар бир больницага жаткандай көрүнөт го, операциясына биринчи, экинчи, үчүнчү андижанга алып барып келген полный расход, жеген ичкен, юрфага түшөм дегендеринечи мен барып мындан акча берип колуна. Мен ошо менин айыбым алып атырмын колума. Ушу квитанцияларды эч нерсесин албай эле мен ушуга ишенип бардыгын бергенмин. Действительно берип кылганмын. Колуман келди, мен бага келгилерге окшоп таштап коет го, кылбайм, мен эмне кылып берет экен. Мен анткен эмесмин, менде да кыз бар, бала чака бар. Бардын кылып оңдотуп бергенмин, кылдырып бергенмин. Анан кийин бүтүрүп полный мына көзүң көрүп атасыңар азыр. Эч жерде айып жок. Бир кыз жабырланган, бир кыз ал мен эмес, ал уколго реакция жүрүп кеткен. 23-ндө саат примерно үйгө мен 14-дө келдим да, 14-дөн келгенде уже укол сайгандан кийин эле реакция берген, ошол момент эле, ошол жерде эле жжение болгон, жанагындай колуң ысык сууга эле майга күйүп калат го, ошондой болуп атышкан. Аябай атышып, төөнү менен башым, жанагы башымдын эме тамырлары, эмнелери мындай сыгылып, ооруп, таң аткыча уктай албай чыкканмын. Таң аткыча уктабай, ыйлап, тамак жей албай, суу иче албай, таң аткыча ыйлагам. Эртеси анан саат 8-де бир аз уктап кеп телефонго тарткан экенмин. Саат 8-де туруп тарткан экенмин. Бирок Замира эжеге мен после неме процедура үйгө келгенде эле жаза баштагам да, отек, потому что шиший баштаган, эме саат сайын шиший баштаганда жазгам да. Анан вовремя барганмын. 24 саат 10-дордо немеге барганбыз. Скорый менен, скорый помощьтун эмени городскойдун ак тилектеги скорый помощуна барып палатасына түшкөнмүн. Түшкөндө суббота болуп калды окшойт эле, же пятница кечпи. В общем, суббота мен скорыйда жаттым, эмеде городскойдо бир күн. Укол сайышты, легкийим ачканда шок болдум, легкийим жабыла баштаган экен. Аны сайганда, укол сайышканда мен титиреп, шоковой состоянияга түшүп, ишенесизби, кыйналганымды бир эле мен билдим, Кудай билди да. Дыханиямды ачышты. Капельницаны дабы тура 3-4 жолу капельница коюшту. Анан эртеси областнойго жөнөтүштү. Скорый мен областнойго бардым. Ал жерде принимать этишти. Дагы бир күн скорыйдун палатасында жаттым. Понедельникке чейин ушундай скорыйдан скорыйга жүрдүм. Понедельник анан палатага алып чыгып кетишти. Анан отек кийинки тилим оозума батпай, дем ала албай, бүт жерим шишип. Анан айтты да, Кудай сактады сени, только Кудай сактады сени, өзүң организмиңе түшүнүп эрте келгениң үчүн вот өзүңдү өзүң сактап калдың дейшип врачтар айтты да. Реакция жүрүп кетсе, ал сиз өзү медициналык бир билимиңиз барбы өзү? Медициналык билимим бар да, мен фармацевт, мен буну бизди окутуп атканда туруп мындай окутуп атканда, сертификатты окутуп атканда, мисалы мен ар бир сертификаттарын делода кайсы окуу жайды бүткөнсүз ошондо? Формацияны бүткөнмүн. Формация кайсы университетти же коллежди бүткөнмүн. 19 кайсы окуу жайды ошондо? Мына коллеж. Мына Оскерендагы медициналык коллежди бүткөнсүз. И ошол жерде жанагы адамга силер кайсы эмеден келдиңер? Менин атым Ыдырыс Исаков, фамилиям Исаков. Мен кайсы журналист, эркин журналист. Не боюнча? Эркин журналист. Эркин журналистке туруп-туругай. Силер бир тарапты да карабашыңар керек. Вот ошон үчүн сиз абдозга келип атасыз. Эки жакты тап. Вот ошон үчүн сизге келип атабыз да. Бул итак билесиңер, бул адвокатты мен бардыгына майлы Кудай турат, Кудай өзү билип эле тазалайт деп элем, бардыгынан жон койдум. Даже адвокат жалдаган эмес, мен майлы колунан келген кыла берсин, мен өзүм колуман келгенде эле кылып атам, таштап койгон жокмун, жардам бердим. Азыр да сотто айтып атат, каратып туруп, эч нерсеге төлөгөн эмес, мен өзүм төлөгөнмүн деп. Кагына мен буга төлөт да менде күнөө болуп атса. Эч жак. Анан экинчи маселе, жанагы сиздерди коллежде окутканда реакция берип кетиши мүмкүн деген нерсени окутканбы? Мисалы организмди айтып болбойт да, мен эмес, мен менен доценттер даже изилдеп бүтө элек организмдин кандай реакция жүрүп, кайсы уколго кандай реакция жүрүшүн. Анан ошол учурда кандай биринчи жардам көрсөтүлүш керектигин окутканбы сиздерди? Реакция берилип кетти, болду, ошибка болду. Да, аны ал уже уложенный, ал уже неме кылган. Ооба. Реакция жүргөн адреналин сайылат. Сен эмне рецептшндесиңби?
ошо эштеп турган экөөнү турат ресепшнден сыртка чыгарганга акыңар бар, чыгарып коюңар. Бу жерде келип базар базал кылбасын. Базар базал чыгарып коюңар акыңар бар. Азыр чалам, а? Мен түшүндүрүп айтып берейин кандай болгонун. Реакция жүрүп кетти, анан эмне кылыш керек? Реакция сразу жүргөн эмес да ол. Менин жанымда жүрбөй атат да ол. Ал канча мүнөттө сиздин Ал үйүнө барып жатып, мисалы үйүнө барып жаткандан кийин ал мезгилде биз айтабыз, ичпеш керек, чекпеш керек, неме сот немеге душка түшпөш керектен өзүнүн немелери бар да, правилалар. Ошолорду айткач, бул үйүнө баргандан 2 сааттан кийин анан мага айтып атпайбы? Эгер сразу мен астында реакция жүргөндө мен өзүм сразу ошол жерде дексамотазон саям, аллергияныкын. Көчкүнө сразу сайсам успокаивать этилет да, ал үйүнө барып жатып алып анан кылган. Ону деле мен больницага жаткырып, эми мен күнөөлүүмүн деп атам, потому что мен кылып койгондурмун да деп мен бардык нерсени өзүм мойнума алам. Потому что биз менин колуман астына чыкты. Ошондо дагы 2 саат барып атып, мага претензия койгондо майли дедим, майли. Барып ону да больницасына врачтар менен сүйлөштүм. Неден десем, бул именно сенин заключение жазылган. Сенин уколуңа эмес, бунун реакциясы бир дарыга мага келгенде, мен мына уколго дарыга аллергиям бар деш керек. Булар айтпайт мага келгенде. Ол бетин артат бер деген укол. Бизге дистрибьютор лицензияларын беришет, жөнөтүшөт. Немеден интернеттен буну биз көчүдөн албайбыз да. Бизге атай косметологдордун группалары бар, мондой телефондо дали көрсөтүп берем. Ошол жерден жөнөтүшөт, мына болот, мына болбойт деп. Мисалы, Кудай сактасын, ушул убакка чейин ушу сайкалдыкы болду. Ушул канча жылдан бери иштеп атам. Анан ошо бир кыздыкы уже 4-үчү жолу алганда ошондой болду. Биринчи, экинчи, үчүнчү алганда сонун кетип аткан. Эми ал сертификат ол эжекелер толтур эжекелер. Чынын айтсам, мынанча сертификат. Ар бир эжекенин атын билбейсиң да. Уколдор, инелер ар бири одноразовый болот. Бизде ондай многоразовый иштеткенге мүмкүн дагы эмес. Болушу да мүмкүн эмес. Потому что одноразовый. Сен мага келип сифилисимди айтпайсың да. Эч ким келип мага айтпайт. Ошон үчүн биз алдын ала бардыгын одноразовый иштетебиз да. И тем более уже билинет ал адам, оорулуу адам сразу билинет. Булардын сөзү боюнча айтып атат, бирөөнүн мойнун кесип койгон, мен мойнду эмнеге кесем? Ал аппаратный деп коет. Аппаратный кандай десем, тырыштарды күйгүзөт го. Ошол эле. Анын мойнун күйгүзгөн болсо мен алып кишини алып келбейсиң, мага айттым, алып келчи, ар бир сотко жетелеп келчи, мен кимди пострадавший, кимди эмне кылганын алып келип бер дедим. Алып келип берсеңер, мен силерсиз деле мен олор менен өзүм сүйлөшүп алам. Сен бирөө үчүн күйбөйлү, өзүңөр үчүн аракет кыла бергиле дедим. Эгер мен күйгүзгөндө мага келишет эле, эмнеге буга барат? Менин атым Айнура. 2018-жылы декабрь айында Замиранын, Замира эженин кабинетине барганмын. Кабинетине барып, оозум астында шырамды кетирип берем деген, ошо авариядан болгон болчу. Макул деп макул болгом, барып бирөөлөр көндүрүшкөн. 3-4 жолу чалып, Гүлжамал деген эже ортого түшүп, жаңы ачылып атат эле, поддержка кылып коелу, менин жакын подружкам болот деп айткандан макул деп бардым. Барып анан кийин оозум астында шырамды ледокай менен сүйкөп туруп кетирем деп лазер менен бир нерсе кылды, бирок кеткен жок ал шырам. Ал шырам кеткен жок. Анан кушеткада жатканымда сенин кольцо венераң бар экен мойнуңда. Ошентип анан Гүлжамал эже тынбай чалганынан баргам ал жергечи. Замиранын подружкасы. Көрсө булар подопытный кролик кылайын деген экен. Ошол кушеткада жатканда оозуң астында шырамды кетирип беремин деп эле бир маалда аны кетирип ону жасап бүткөндөн кийин мойнуңда 15 сантиметр кольцо венера бар экен деп эле лазер менен кесип салды. Үйүңө барып 3 күн кыймылдабай жатасың деди. 3 күн кыймылдабай жаттым. Экинчи күнү аябай катуу ооруду. Үзгүдөн карасам, мойнум 2 ажырап калыптыр. Көрсө балдарды сүнөткө отургуза турган лазер менен эле кесип салган окшойт. Ни с того ни с сего эле ошо жертва болуп калдым. Экинчи күнү ооруганда чалганмын, Замира эжеге чалып, Замира эже ушундай болуп атат деп, түнү ооруп атат, аябай кыйналып атам. Эмне кылсам болот деп чалсам, ай кызыксың го, сен өзүң күнөөлүүсүң, чыдашың керек, тияк бияк деп эле кетан ал ичип ал деп мага ошентти.
Анан кийин оозум ачылган бойдон кийин ага кайрылгыс болдум. Ошондон кийин 2019-жылдын январь, февраль, март айларында үйдө жаттым, үйдөн чыга албай. Ошо мойнум кесилген, сакайтайын деп, ошо түз жатыш керек деп окудум интернеттен, көрсө андай процедура жок экен, интернеттен окусам. Ошо лазерный балдарды сүнөткө отургуза турган лазер менен эле мойнумду кесип салыптыр. Эмне себептен кылган билбейм. Бул иштерин токтотту деп ойлогон болчумун. Көрсө бул иштерин токтотпой эле кайра кыздарды колледждетип жүрөптүр. Мен андан кийин вообще барам, ал аялга экинчи баргыс болгом да. Себеби аябай катуу көңүлүмө калган, чалганымда кетанал ичип ал дейт. Мойнум 2 кесилген бойдон мен кантип кетанал ичем? Ойлондум, өмүр бою ушинтип калып кетипмин деп. Бирок жакшы болуп калдым, сакайып, башка процедураларга барып, микроток алып, жакшы болуп сакайып кеттим мойнум. Бул экөөбүз сүйлөшүп атканда мага жазат элем, мен да жазат элем. Бул кечке биринчи болгондо эле койкам жүр деп мен жүрүп кылып жүрдүм, кылган нерсемчи, өзүмө милдетим аткарып кылып жүрдүм. Арыз манта берет эле, менин атам милиция, менин атам каматат, ой каматпайт билем. Бирок эми репутацияны ким бузгусу келсин. Мыйзам чегинде камалып мен адам өлтүргөн жокмун. Бул тем более мен муну нантип сүйдүрөп кел жатагып мен сени жасайм деген жокмун. Бул обоюдно болуп атпайбы? Обоюдно болот. Мен муну сүйдүрөп көчөдөн алып келип алай, келе деп жаткырып кылсам, мен действительно камаласын, мен Кудай өзү неме кылат болот. То есть бул өзү путу менен апасы менен басып келе атпайбы? Азыр ошондо модель деген сөз, бул подопытный кролик деген сөз да, мындай алганда, туурабы? Эми в прямом смысле ошондой. А так модель болуп, мисалы, Кашка деле чакырышат, Озго деле чакырышат, бардыгына чакырышат. Эми мисалы ошол мезгилде биз коёнду алып келип алып жаткырбайбыз да, туурабы? Любой адам, мисалы, мен дагы жерге барсам, мен модель болуп чакырганда мен билип барам, агачы, значит уже ошого конец болуп барасың да, мен өзүм ошо каалоом менен, мен эч ким настрын алып барганга эч кимдин акысы жок. Мен буну сүйдүрөп келген да эмесмин, айтып да келген. Эми кокустук болгондо бул кылмыш дагы эмес, кокустук. Ким эле атайлап ушинтип мага мозоль кылып кимди сүйдүрөп жүргүсү келсин. Туура, бирок ошол модель болуп келгендерге кандайдыр бир кеңеш, мындай бир келишим болобу? Мисалы, бул сен моделсиң азыр. Менин тажрыйбам аз. Кагаздар кол койгондо, ошол кагазды коюп атканда менин памчигим жоктугунан да, кагазды коюп атканда дагы бул ошол жерде да деген жерге үстүнө нет деп жазып койгон экен. Көрсө мен аны кийин следствиядан ошону кагаз жазган да мага багы довольно добро бердим деген кагазга барып көтөрүп барсам, следствияда ошонун астында ошону жазып коюптур. Мен датоз деп буну ошо биринчи аттап, эшикти аттап кирип атканда ошондо буну эмеси менен кирген экен да, билбейм ага. Мен аны кагазды карабайлы чолту эле коюп коебуз да, ар бир клиент келгенде кол кой турасыз да, мындай ситуация болот, мындай дейлик да. Мындай кесепеттер болушу мүмкүн, майып болуп калышы мүмкүн деген сөздөр барбы? Майып деген болбойт ал жерде. Ал жерде бардыгына ушундай оруң барбы, жокпу, ушундай азыр мындай ситуация болот, ушундай жасалып атат, ошого ыраазысыңбы дегендер да, мындай орус тилинде. Мисалы, эриниң дөйдөйүп калышы мүмкүн деген сөз жазылабы? Увеличение губка сама немесин соглашениең барбы деген сөздөр болот да, мындайча айтканда. Анын кесепеттерине баягы оюңдагыдай болбой калса дегендей. Кесепеттерин оюнда болбой калса деген болот, айтып атпайм, баарыгы жазылат. Ошонун үлгүсүн көрсөк болобу азыр? Сен модельдерге жазылабы же модель эмес баары менен эле келишим болобу? Мындай келишим бар да, соглашение да. Оруң барбы, плантукуң барбы, мындай сөздөр, бир топ сөздөр болот. Мындай эми мисалы планту оюлуп кетет деген жазылбайт да, каерде жазылат экен. Эч жерде жазылбайт болуп кетет. Ушундай мен ийнем калып калышы мүмкүн дегенде. Андай ийне болбойт эле да, менде первый раз ондой нерсе болгондо баяктан жаздырып беришет эле сразу ондой случайлар. Жок, азыр мисалы мына азыр ошол мезгилде жаңы жасалып аткан нерселер да ондой случай эч кимдин башынан өтө эле келе. Азыр уже ушундайдын бардыгын уже вес косметологдор токтоп. Жок, мен сураганым азыр ийне калып калышы мүмкүн. Ийнеңиз калып калды да, анын мойнуңузга калды. Ийнем калып калганы мойнума алып аттам, аны атайлаган жокмун да, там кокустук. Ол тери менен мышцынын ортосунда көзгө тиешеси жок, тигилет да, теригели кожага тигилет. Аны ага чейин канча жолу алууга аракет болду өзү, түрктөр ала албай койду дейби? Ушу жергиликтүү врачтар ала албай коюпту, туурабы? Бу жерде онун аппарат жок экен да, магнит.
магнит менен тартып алат экен да. Бул аппарат Кыргызстан боюнча жок экен. Билбейм, Бишкекте да жок дешти. Мен эми Андижанды сүйлөштүм, сразу ал жакта развитый деп сүйлөштүм да. Ошол жерге барып алып бардык, сразу жарым саатка жетпей алып берди. Заключениеда өтүдө жазылат, адам бардык жерде жазылат, заключение болгон жерде жазылат. Алып бердим, мен таштап койгон жокмун. Бунун требованиясы мага төлөп берсин деген үчүн эле кылып атат. Болсом мен болуптур, кылып берейин, дайчы кылайын деді. Азыр мына соттор, ишенесиңби, 10 прокуратура, 3 соттун баары сапталганда мен миллионер эмесмин. Даже прокуратурада жүргөндө деле мен аларды эч ким тааныбасам дагы мына ар бирин сатып алды, буну сатып алды, буну сатып алды. Мен онча акчам болгону мен берди, иштебейт да болчумун. Үйдө эле отура бербей элем. Зачем мага ушу головной бойлы? Бул жерге канча аренда төлөйсүң? 15 000 төлөйм. Лицензия жок. Лицензия алыш үчүн мага отуруп алып мага бир кабинет лицензия бер десем бербейт да. Клиника ачышым керек. Клиника ачканда берет. Медицинский сборочный немес справкалар бар, өзүнүн правиласы бар да, ол отуруп алып эле мынап бербейт да алар. Жогорку билимиңиз жок азыр. Орто меники, фармацевтмен, экономистмин өзү. Бирок медицина боюнча фармацевт боюнча тургула. Фармацевт кантынан операция? Мен операция кылган жокмун, кандай түшүнбөйсүңөр. Операция болсо мен хирургияда иштешим керек болчу. Вот ошону айтам. Это же без операция. Кечээ Сайкал өзү деле сотто айтты го, бул операцияга кирбейт деп айтты го өзү деле. Өзү деле кечээ сотто сурашты го, бул экөөбүздү абайдын эле сурап атат, кылып атат. Буну деле айтып, сен операция деп атасың го дедиле, бул операцияга кирбейт деп өзү деле айтып атат го. Эмнеге кирет анан? Өзү эмне деп аталат? Бул өзү эстетика болуп чыкканда, нитевая жөн эле естественный нитевая блефаропластика. Ушундай нерселердин азабынан, ушундай көп мен эле эмес, эми Бишкекте деле көп ушундай эме кетиришкенден азыр операционно киргизип, не делайте деп токтотуп койгон. Болсом ар бирине үйрөтүп башташкан болчу. Ушул ситуациядан кийин меникини эмес, мага окшогон канчасы тутуп ушундай кокус болду бардыгында. Анан ошол токтотушта дагы. Сиздики эмнеге токтобойт атана? Сиздики токтош керекпи, токтобош? Мен ушул мезгилде токтотуп койгонмун. Мен даже аракет кылбайм кылганга. Мага эмне кереги бар? Бир бирөөнү уже эме болгондон мага ашыкча баштоодун эмне кереги бар? Мен даже жасабай, карабай, даже полный демелерге ошо келип дальше окутабыз дегендерге мен сразу отказ бергем, токтоткула болду, мен адаммын, менин ишим эмес бул деп. Бүт мына бардыгы окулган, чектелген бардыгы кайсы иш менен иштеп, мына препараттардын сертификаттары, лицензиялары бүт. Мына ошо мезофармдын лицензиясы полный жасалган. Мен буларды көчөдөн келип алып окубайм да, мына бардыгы печаттар компьютерден чыгат. Ооба. Каерде окуган, эмне кылып окуган? Жок, эми ал сертификат да, ал сертификат эми 10 күндүк, 5 күндүк курстар да ал. 5 күн эмес, мисалы нормально окуйм десең, косметологиянын өзүнө 2 ай окулат. Ошол 2 ай. Адан кийин уже мына Казакстандан окуп келген. Адан кийин уже окугандарын дальше улап продвигать этиш керек да. Продвигать этпесең калып кетесиң бар жогу. Бар жоғытар, мен на законном основании эле мен иштеп, даже мына бизде ар немеде чакырып, Минздравдан чакырышып, өзүнүн бир немеси бар. Чогулуп ошол жерде косметологдор совещание кылып окушатпы, ошол жерде үйрөтөт. Бар жогун право, кандай кылганда, эмне болгондо кандай. Мына диплом бар жок, ушул документимди көтөрүп жүрүп ар жерге, мына Сайкал барган жерге көрсөтүп эле жүрөм. Мен качкан эмесмин, мен качып, коркуп кеткен жокмун, бир нерсе болгон жокмун. Колуман келген жардам. Булардын ниети мени такыр иштен кетирип туруп, булардын ниети 500 000 акча алыш керек. Мен өзүм болуптур моральный төлөп берейин. Кичине мына адамга сыя турган кылып сураш керек да, туурабы? Мен силер айтмакчы Жээнбековдун кызы болуп же Жээнпен болгондо нече эле жаап таштаса керек эле, кой карындашым унутпегин деп. Мен өтөт эле. Сиз косметологияга караганда юридиканы жакшы билет окшойсуз. Качан кайсы кылмыштын мөөнөтү өтүп бүтөт, кайсы кылмыштын өтүп бүткөн мен даже билбеймин. Адвокаттар өздөрү айтат мага. Каерде өтөт, кандай кылат билбейм. Ушулар менен бир жол мындай ситуация калган үчүн прокуратура менен өмүрү баш баккан эмесмин чындыгында. Ушулар менен жүрүп анан оптуң ашат экен да. Азыр эми Замира эженин жообун уктуңуздар. Ал эжеке өзүн актап атат. Туура ушундай болуп калган. Эми пешенеге жазганын көрөбүз деп атат. Мен кече Ошто бир окуяга калдык. Бир сулуулук салонунда кыздын көзүнө операция жасап, ичинде 2 инеси калып калыптыр. Кыздын көзүнө кирип кеткен. Анан
Бул ошол далилденген нерсе. Анан бир ийнеси Кыргызстанда алыныптыр, бир ийнесин ала албай коюшуп. Кечирко, сулуулук салонунда ийне көзгө кирип атабы? Ооба. Сулуулук салонунда ал эмне кылып жүрөт? Көзгө эмне процедура кылып атыптыр? Эмне процедура? Тактоо үчүн да? Кош-кат жасатам деген кыздын. Жана блефаропластиканыбы? Ооба. Андан мен эми анын термини кандай аталат билбейм. Сурма жасаган? Ооба. Экинчи ийнени ошентип булар Өзбекстанга алып алып келишиптир да. Бирок Кыргызстанда министрлик дагы, ага укук коргоо органдары дагы эч кандай чара көрбөйт атат ошону кылган адам. Жок, мисалы үчүн мен сиздерден эми угуп атам. Эгерде бияка кат жүзүндө жарык эме болсо, мен уже билмекмин да ал нерсени. Эгерде бизге арыз менен кайрылып жанагындай официальный болсо, анда биз реакция кылабыз сөзсүз түрдө. Бул андай болушу мүмкүн эмес да. Или кайрылса биздин координатор ош координаторго кайрылганго дейм. Же мисалы үчүн мен эсимде жок да. Эмес, ал бүтүндөй укук коргоо органдарына кайрылып дагы азыр эме чыгара албайт атат. Бирок баягыны аны жабыш керекпи, же ага лицензия дейин десең, жогорку билим дагы жок, лицензия дагы жок, ал жөн эле самодеятельность менен алектенген эми. Сиздерде балким катталган болушу мүмкүн. Бирок ошого кандай бир чара көрсөтүлөт? Эми жалпы жонунан мондай архитектке ачылган, бирок жанагы теринин бүтүндүгүн бузуу менен жасалган любой процедура бизге ошо лицензияланыш керек да. Тери бузулду дегенче дененин ичине кирип атат, кан тамыр системасына кирип атат. Аякка жанагы киргизип аткан инструмент болобу, ийне болобу, кайсы эмне кыл болобу, айырмасы жок. Ошол таза, стерильный болуш керек. Анык ал норма аткарылып атабы, аткарылбай атабы белгисиз да бизге. Тиш деле ошол. Мисалы стом кабинет десе жаран билбейт да, акта чын эле жана нормага аткарылып атабы, аткарылбай атабы, жанагы чукуп аткан инструменттери тазабы, таза эмеспи, стерильный эмеспи. Ошон үчүн биз жанагы азыр мына ушул тапта кантип эме жүрүп атат бизде. Жанагы өкмөттүн распоряжениясы менен чечим менен ачылган комиссия боюнча биз жанагы баардык лицензионный жанагы документтерин баарын карап чыгып, эми бул жерде эмне болгон? Мурдакы министр азыркы убактылуу четтетилген министр ошо баарын жаптым деп аталбады беле. Жапканга жанагындай толук укук шартыбыз жок экен. Биз лицензияны таптакыр таза ала албайт экенбиз, мисалы үчүн жанагы вуздарда. Ошондой эле таризде биз дагы жанагы лицензияларды артка кайтаруу процедурасы аябай оор экен, ыдырыс. Биринчи предупреждение болуш керек экен, убакыт оңдогон убакыт беришибиз керек экен, тиңдей экен, ушундай бир аябай татаалашып салыптыр да. Экономикалык соображение. Анан эми экономика керекпи, же бизге адамдын өмүрү безопасность керекпи? Ошону өйдө коюп биз ошону предложение киргиздик. Адамдын ден соолугу, адамдын коопсуздугу турган жерде жанагындай маселени караган туура эмес депчи. Муну приоритет койгула өйдө. Ошо сунушту киргиздик. Биз эгерде жанагындай так эле сизде айткан процедура болсо, чак эле токтотуп алып коюш керек да, андай нерсени. Анан кийин разбирать этип, кимде же ал калппы, же атайын эми бирок дагы бир жагы да бар экен. Кээ бирлер жанагы процедураны алып, кымбатка жасатып алгандан кийин бир шылтоо таап, кайра акчаны тартып алуу дагы, төлөтүп алуу маселелери да бар экен. Бул эми андай көп эмес, жапырт эмес, бирок бар да ошондой маселелер дагы. Ошол дагы жагы бар да. Ошондой бут тастыктаган жерде чын эле күнөөлүү болсо, жанагы талаптарга жооп бербесе, ал сөзсүз түрдө жабылыш керек. Бул мен принципиалдуу позициям, негизичи. Демек, ушул эме жабылыш керек. Жабылыш керек, эгерде лицензиясы болсо тартып алыныш керек. Ал өзүнүн ошондой кооптуу жагдайды жаратып аткандан кийин ал иште өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуш керек. Эми мен кыздарга кайрылып кетет элем, ушу сулуу болом дегенде. Ушу сулуу болом дегенде бир аз этият кылсаңыздар. Себеби сулуу болбой тескерисинче болуп кетиши дагы мүмкүн экен. Анан сулуу болгондон көрө кээде ден соолук болсо жакшыракпы деп деле калат экенсиң. Ошон үчүн сулуулукка караганда ден соолук кымбатыраак турат да. Бар болуңуздар, жакшы калыңыздар.